Kayta toktolup şaşılmadım, tokto dep çakırmadın, çakmaktay çaçılganmın, sen meni jogottun, sen meni jogottun. Айтпадым намыс барын, ақырын алыстадым, қапарға алғаның жоқ, қабырғам қайышқанын, қайғырып шашылбадым, қайрыл деп чақырбадың, шурудай чачылғанмын, сен мени жоғоттың. Қайта қайрылып шашылбадым, қайрыл деп чақырбадың, мончоктой чачылғанмын, сен мени жоғоттың. Sen meni jogottun. Büymelip basıp aran, gün menen batıp baram, gün çıgar kayra kayra, men çıkpayım jaşıp baram, karmalıp şaşılmadım, qaytqın dep çakırmadың, жұлдыздай чачылғанмын, sen meni жоғоттың. Қайта қылчаққа шашылмадым, қиқырып чақырбадың, қырғыздай чачылғанмын, sen meni жоғоттың. Sen meni жоғоттың. Sen meni жоғоттың. Рахмат, Гүлнара. Кайырлуу кечиңиздер менен, кадырман замандаштар. Гүлнара Чоткораева эжекебиздин республикабыздын профессионал ырчыларынын бири, белгилүү ырчыларынын бири Гүлнара Чоткораеванын ушул мукам ыры менен биз Коломто Урух Ордосунун бүгүнкү кечесин ачмакчыбыз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн темасы үйлөнүү.
Үйлөнүү болгондо өткөн көрсөтүүбүздүн темасы кыздын күйөөгө чыгышы болчу. Ошондо биз тыянак чыгарган элек. Ушул кыз күйөөгө өзү чыгыш керекпи, же аны ата-энеси, же болбосо анын жоопкерчилигин мойнуна алган агалары же инилери күйөөгө бериш керекпи деп. Ошондо көпчүлүктүн пикири менен ушул кыздын тагдырына эң жакын туугандары, айрыкча эркек жакын адамдары, атасы, агалары түздөн түз аралашыш керек деп тыянак чыгарган элек. Эми бүгүн эркектин үйлөнүүсү, башкача айтканда колукталуусу. Мында кандай кылышыбыз керек? Бүгүнкү сөз мына ушул суроолордун айланасында болмокчу. Анда түз эле алгач сиздерди бүгүнкү көрсөтүүбүздүн катышуучулары менен тааныштырып коелу. Төрдүн меймандары менен. Төрдө олтурган биздин белгилүү мурдагы көрсөтүүлөрүбүздөн апаларыбыздын бири Батма Жуке кызы. Анан дагы бир апабыз Закия Төлөмүшева. Дагы бир апабыз Зайра Сейитова. Анан бардыгыңыздарга кеңири белгилүү публицист, ислам маданияты гезитинин башкы редактору Өзбек Ажы Чотонов. Эми биз түз эле залга чыксак, ушу биринчи залдын пикири менен баштасакпы деген оюбуз болуп олтурат. Кандай деген пикир бар? Ким баштайт? Айтсаңыздар. Үйлөнгөндө эркек кандай болуп, мындай кандай тартипте үйлөнүш керек? Азыр бу кыздардан баштайлыбы? Кыздардан баштайлы. Рахмат. Балдар үйлөнгөндө азыркы заманда көпчүлүгүндө айыл жерлеринде дагы деле орун алган ала качуу, мас болуп өзүнүн ою менен эсептешпей туруп, же кыздын ою менен эсептешпей туруп, же болбосо бирөөнүн тили менен көрүнүп калган сулуу кызды чекесинен уурдап качуу, же болбосо да башка да пикирлер менен жөн эле капысынан үйлөнүп калган үйлөнүүлөр бар да. Мен ага окшогон үйлөнүүлөрдү чындыгында кийинки тагдыры менен эсептешпеген үйлөнүүлөрдү кийин үй бүлөнүн бекемдигине тескери таасирин тийгизип калат деп ойлойм. Ошондуктан жигит өзүн үй бүлөнү кармап кете турган убакта өзүнүн акылын, оюн топтоп, кыз менен өзүнө татыктуу бардык жагынан ою, акылы, бардык жагы төп келишкен адамды тандап, өзү экөөсү бириккенде бир үй бүлөнүн чогу бардык кыйынчылыгына, турмуштун катаалдыгына чыдап, экөө бардык кыйынчылыкты алып кеткен убакта гана ошол үйлөнсө, ошол үй бүлө ошончолук бекем, ынтымактуу, сыйлуу турмуш болот деп эсептейм. Кыскасы, кыз менен жигит өз ара табышып, бири-бирин сүйүшүп албы? Ооба, ошондой убакта ошол үй бүлө жакшы үй бүлөлөрдүн болот деп. Рахмат. Азыр тияка айтып койдум эле. Анан кайра кайрыламын. Кана? Бул жерде үйлөнүү дегенде дегеле бул үйлөнүү деген өзү эмне? Бул үйлөнүү деген үй бүлө куруу, үй бүлөнүн негизги, эң негизги сен турмушка киришүүң да. Мен ушул жерде көптөгөн бүгүнкү күндө биздин жаштарды ушу бүгүнкү күндө үйлөнүүгө болгон көз карашы кандай, үй бүлөгө болгон көз карашы кандай, үй бүлө куруу десе көптөрү сен кезекте айткандай ушундай бирөөнү көрүп калып ошону үйлөнүп коюу да. Ушундай бир көптөр түшүнүктөр бар да. Бүгүнкү күндө биздин жаштар кантип үйлөнүп атат? Ар кандай жолдор бар болот. Мисалы үчүн кегестердин ата-энелердин макулдашуусунун негизинде балдарын үйлөнтүп атат. Кегестери жок, өз-өзүнчө эле сүйүшүп табышып бири-бири менен ата-энесинен тигиндей мындай жок эле сүйүшүп табышып үйлөнүп калып атышат. Кегестери ошо ата-энеси менен бирдикте кеңешип, баланын да көз карашты ата-эненин да көз карашы. Өзүңдүн пикириңди айтсаң, кандай туурараак болот эле? Ушул жерден мен негизги пикирим бул жерде үйлөнүү, үй бүлө куруудан өтө жоопкерчиликтүү мамиле кылуу керек. Бул жерде биз эң негизгиси ушул жерде ошол үй бүлө куруп жаткан адамдар ушул эмесин караса болот да. Экөөнүн ортосундагы сүйүү болушун каалайм. Мен ошол жерде сүйүү менен үйлөнүп, сүйүү бар жерде үй бүлө ынтымактуу, ырыскечиктүү жана түбөлүктүү болот деп эсептейм да. Кыскасы, эркек
кызды жактырып, кыз эркекти жактырып, экөөнүн ортосундагы сүйүү менен үйлөнүш керек. Экөөнүн макулдугу менен, ошондойбу? Ошо менен бирге ата энелер дагы ошого макул болуш керек да. Дене да кошулуш керек. Топтуура, эң туура. Так. Ең бірінші кезекте еркек үйлөнгөндө өзү тандоосу керек да, анткени тандабаса кийин токона алат кылып, маселен ата энеси алып берип койсо айтат да, бул кыздын мындай кемчилиги бар экен, тигиндей жаман сапаттары бар экен деп. Ошон үчүн эң биринчи кезекте өзү жактырыш керек, анан ата энеси менен да макулдашыш керек да. Макулдашып, ата энесине айтып, сөзсүз түрдө ата энеси менен чечилиш керек да. Түшүнүктүү. Дагы азыр бул эжелерге айтып койдук эле. Үй бүлө деген бул өтө кыйын нерсе. Кичинекей мамлекет бул өзүнчө. Анан үйүнөн бакыт тапкан адам өтө бактылуу деп эсептейм да. Сүйүү деген мен жок деп ойлойм. Сүйүү кийин эгерде жакшы адамга туш болсо, өзүнчө эле үйрөнүп кетет. Илгеркилер туура кылган. Мынакей элден мурун калыңын төлөп коюп, анан кийин үйлөнтүп, мисалы үчүн атанын мен ойлойм 3 милдети бар. Биринчиден баланы отургузуш керек. Экинчиден баланы иман жолуна киргизиш керек. Үчүнчүден баланы үйлөнтүш керек. Мына ошондо атасы жакшынакай жакшы адам болсо, бул жакшынакай бир жерден теги жакшы кишиден таап берет. Теги жакшы тең туш таап берсе, ал кийин бири-бирине ушунчалык бири-бирине алар эметип кетет да, мындай бир үйрөнүшүп кетет. Көнүгүшүп кетет. Сүйүү деген мен жок деп эсептейт элем. Кийин жакшы адам болсо, эки жакшы кошулса ырыс дейт. Бир жаман бир жакшы кошулса дурус дейт. Эки жаман кошулса уруш дейт. Ошон үчүн эки жакшы адамды кошуп койсо атасы жакшынакай жашап кетет деп ойлойм. Демек сиздин оюңузча ата эне үйлөндүрүш керек. Ата эне үйлөнтүш керек. Ата үйлөнтүш керек. Ата. Түшүнүктүү. Кол чаап койгула. Дагы бир бул дагы бир пикир сиздики. Менин пикирим мындай да. Өткөн жылдаштардын баардыгына кошуламын. Анан менин кошумчалай турганым мындай да. Баягы физикалык жактан эле жетишилип бойго жеткен, эресеге жеткен эле учурда кыз менен жигит экөө бири-бирин эңсеген учурда үйлөндүрүп коюп атпайбызбы? Бу дагы керек. Бирок мен айтайын дегеним, ата эне кошултканда дагы тиги өздөрү кошулганда дагы ошого акылы жеткен учурда. Мисалы мындай да. Акыл жактан жетилбесе, бир келесоого чыгып алса, кооз сөздүүгө чыгып алса, бир көпкөлөнгө чыгып алса, же болбосо мына айтылат эмеспи, акылдуумун деп сезип баарысынан адам калат кутулбай, адамдык парызынан. Билинбей өмүр өтүп кете берет, саат менен секундтардын жарышынан дедик. Мында адамдын өзүнүн, силер орусча айтканда самомнение деп атпайсыңарбы, адамдын өзүнө болгон баасы. Дегеле өлө жаткан кишинин дагы өзүнө болгон көкүрөгү асманда болот. Мына ошол көкүрөгү асманда болбой, эч болбосо өзүнүн баасын билген адамдар бири-бирине кошулса, жана жакшы дегенибиз ушул. Ошондой учурга акылы жетип калган учурда үйлөнсө, ургаачы дагы, эркек дагы кор болбойт. Бул бир. Экинчиден, жанагы Арстанбектин айтып атпайбы, жана падышага дагы айтып атат. Элди баала дегендей. Мен ошол эме мынча болуп калды, ошол сөздү айта кетейин. Ааламга атың кетсе да, жылдызга колуң жетсе да, жаратылыш дүнүйө бир колуңа өтсө да, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деди. Кайратың зоону бузса да, чөмүчүң көлдү сузса да, оозуңдан чыккан сөзүңө тоогудура бузса да, эл менен сен адамсың, элден чыксаң жамансың деди. Демек, бул элдин деңгээлине көтөрүлүп калган уул кыз үйлөнүш керек. Кыскасы, сиздин оюңузча экөөнүн эле пикир эмес, башка тегерек четтин дагы пикири эске алыныш керек, туура? Мен айтайын дегеним. Рахмат.
жогору жакта айтып кетпедиби? Акыл эсине кирген адамдар үйлөнүш керек деп. Чындыгында ата эне өзүнүн баласынын сырын билет, акылын билет. Кыздын төркүнүнө маалым дегендей, кызды да билет. Ошондо кыз менен баланын экөөнүн бири-бирине төп келишин карап туруп, ата эне үйлөндүрүп койсо, бул эң жогорку бактылуулукка жетишет эле деген оюмдар. Рахмат. Так, эми ушуга жаштар аралашкыла. Муну жетти, же муну байлап коюшу. Тиги эме жашыраак. Бери жакындасаңа. Келип. Мен ушул маселеге каршы турат элем. Анткени деген ушул азыркы мезгилде ушул кыргыз элинде мурдатан келаткан салт бар. Алага ачып берүү, ошондой эле кыздын башын байлап берди десек да болот. Ушул кудалашып коюу маселеси бар. Азыркы мезгилде бул турмушубузда эң азыркы мезгилде да келе жатат бул салтыбыз. Бирок мен буга абдан эле каршы турар элем. Жаштарды бул кыздардын башын байлап берүү маселеси болуп калат да. А кыздар ошол турмушка чыккандан кийин ал жайды эч билбейт. Ошондой эле ал үй бүлөнүн шартын дагы билбестиктен ошол эки жаштын ортосунда бул карама каршылыктар, түшүнбөстүк келип жатат. Бул жерден жаштар деген бири-бирин түшүнүшүп, ошол турмуштагы кандай кыйынчылыктарды көтөрө алабыз деп ортосунда кандайдыр бир байланыш түшүнгөндүкүнө түшүнүп, ошондо гана баш куруш керек. Мен бул маселеге абдан каршы турат элем. Кечирип коеюн. Мындай, сенин оюң боюнча ата эне үйлөнтпөш керек, кыз жигит өзү бири-бирин тандаш керек. Өзүн тандаш керек. Ошол ата эненин өздөрү ата эне деги эле кийлигишпеш керек ушул ишке. Жок, ата эненин дагы бир пикирин угуп коюш керек. Бул жерде ата эне дагы кичине байланыш керек. Бирок аны жаштар өзүнүн бири-бирин түшүнүп үйлөнсө деген. Эми ата эненин пикирин угуп эле коюш керек, эми кабыл алсак, кабылбасак өзүбүз билебиз, ушундай э? Жаштар чечиш керек да, негизгисичи. Макул. Дагы ошо бул жерде айтып атпайбы, ата эне кийлигишпеш керек депчи. Андай эмес. Ата эне кийлигишкен күндө дагы эки тараптан тең бай болобу, кедей болобу, орто болобу, төмөн болобу, жогору болобу, ортодо түшүнүк болуш керек. Если ортодо түшүнүк болсо, байдыкы кедейге барабы, кедейдики байга барабы, түшүнүк болсо, баары жакшы болот деп ойлойм. Жакшы. Так. Кыскараак айтсаңа, келе кой, жакында. Могу жетпей кетти. Бу жерде айтып атпайбы, ата эне тиги баласына мына үйлөнүш керек депчи. Эми ошол эгер ата энеси баласын үйлөнсө, анда сүйүүнү каяка алып барабыз. Мындайда мисалы ал сүйүүнү кое туралы кийин келет деп атпайбы? Жок, баласы үйлөнбөй эле ата энеси үйлөнгөн болуп калат атпайбы андачы. Эгер үй бүлө куруш үчүн мындай бир эме күч керек да, сүйүү керек да. Эми кыскасы атаң сага тети кызды алып берейин десе, анан эми сен аны өзүң ал, мен албайм. Жок, бу жерде мындай болот атпайбы? Балким ошо ата энесине жаккан кыз тиги балага жакпай калышы ыктымал болчу. А бала өз сүйгөнү менен үйлөнүш керек, ошо менен бирге. Эгер баланын сүйгөн кыз ата энесине жагат да бул. Туура. Мо кошулуп атасыңбы сен? Туура. Туура айтып атасың? Ооба. Дагы кимде кошумча бар? Мындай ушуга башка ой болсо, кайталабагыла. Азыр жетем мен. Менин оюм биринчиден кыз менен бала бири-бирин сүйүшүп, экинчиден ата энелери менен макулдашып, кыргыздын салты менен үйлөнүштөрүн каалар. Жакшы. Бул азыр айтып атышпайбы булар? Ата эне киришпеш керек деп, азыркы сүйүү деп атышпайбы? Көчөдөн кармап эле койдой кылып машинага тыгып кетип калса, бул сүйүү деп ойлойм да. А бул үйлөнүүдө өзүндө бул жаш бала өзү убагында көпкөндүк кылып туура эмес кылып алышы мүмкүн да. А бул эн ата мына убагында ар нерсени көргөн, көптү көргөн, улар көптүкөмдүк кыла алышпай ойлонушат да. Ошон үчүн бул төлкө эле ата эне эмес, бала менен кызды дагы мамилесин куруштуруп, сүйлөштүрүп, кыз менен баланы эн атасы сүйлөшүп үйлөндүрсө мен туура болмок деп ойлойм да. Мен да ушу жигиттин пикирин айтмакчы элем. Эмне дегенде бала турмушка жаңы кадам коюп аткан убактында кайсы жакшы, кайсы жаман жакшы ажырата биле бербейт да.
Ошон үчүн бул жерде ата эненин орду өтө чоң деп ойлойм. Анткени ошо үйлөнө турган даражага ата эне жеткизген да, анын кыялы, мүнөзү кандай экендигини ата эне жакшыраак билет. Ошого жараша баланын да көңүлүнө бул жерде караш керек, албетте. Бул жерде мен айтып кетерим, ата эне сөзсүз киришиш керек го деп ойлойм да. Себеби ата эне ыраазы болбойнча Алла ыраазы болбойт дейт. Буга мен ата эне аралашыш керек деп айтам да. Жакшы. Эми негизинен болду го, анан улайлык. Дагы камданып тургула. Анан уланталы. Эми Өзбек ажы, ушул ойлордун баардыгын эми негизинен багыттары белгилүү болду. Сиз бир комментарий жасасаңыз, анан уланталык. Мен мынау берде көп туура пикирлер да туура эмес, мындай эме пикирлер да айтылып атты. Мынау эң негизгиси жигиттер жактырышы керек. Бирок жанагындай сүйүү деп атпайбы? Сүйүү менен анан кийин үйлөн деген ал туура эмес пикир да. Сүйүү негизинен үйлөнгөндөн кийин болуш керек. Эң биринчи бир гана жактырыш керек. Анан мына биздикиндей болуп сүйүү деп анан кийин эрди катын болуп жашап жүрүп анан кийин үйлөнгөн бул эң туура эмес. Себеби дегенде өткөндө эле айттык эле, кыздар утулушта болуп калат. Анан мисалы бет ачылгандан кийин жигиттер кача баштайт да кыздардан. Анан жанагындай злоупотребление баштайт. Муну көрүп атабыз биз. Баркы жок болуп калат. Эң негизгиси мисалы жактырып, мисалы кызда жактырыш керек. Кыздын жактырышы шарт, фарз. Анан кийин эгерде ошо үйлөнөм десе, анда каада салты менен куда түшүп үйлөнүш керек. Кыздын баркын көтөрүп туруп, алдына жыгылып келип, анан мына мен аялды кабыл этем деп анан үйлөнүш керек. Мына биздеги азыркы эмес, туура эмес. Европейский болуп баратат, 2 жыл, 3 жыл сүйүшүп, кээ бирлери балалуу болуп калып, анан үйлөнсө үйлөнүп, үйлөнбөсө таштап коюп кетип атат. Анан кийин сүйүү каяка дейт. Сүйүү керек. Биз кереги жок деген жокпуз. Мынагу көптөгөн жаштар сүйүүнү эмени турмуш курууду сүйүү үчүн деп ойлойт экен. Андай эмес. Турмуш куруу, турмушту жакшынакай жашаш үчүн курат турмушту. Мисалы үйлөнгөндө жакшынакай жашаш үчүн. Мынагу татыктуу жашаш үчүн үйлөнөт. Анан кийин ошо татыктуу жашаш үчүн эрди катын бири-бирин сүйүш керек. Ошо Кудай Таала айткан, ошо эркек менен аялды бири-бири менен жашаш үчүн жараткан. Анан кийин экөөнүн ортосунда жашоо жакшы болуш үчүн сүйүүдү, анан мээримдүүлүктү жараткан дейт. Өзбек ажы, кечирип коюңуз. Сиз өткөн көрсөтүүдөгүдөй эле ушул кыздардын кызыкчылыгын коргоп атасыз да. Биз азыр ушул эркектердин кызыкчылыгын коргосокпу деген ой болуп атат. Бүгүн ушул эркектердин үйлөнүүсү жөнүндө көбүрөөк айтсак да, себеби дегенде өткөндө кыздарды ата энеси, агалары аралашып күйөөгө бериш керек деп айттык. Анан бүгүн эркектердин үйлөнүүсүнө ким аралашышы керек? Эркектер өзү чече алабы ушул ишти? Эркектер өзү чече алат. Бирок ата энесине, мына эркектин вазифасы бар да. Эркектин вазифасы ата энесин карашы керек. Ошол үйлөнүп атканда ушул кыз ата энеми жакшы карайбы, менин туугандарыма жакшы мамиле жасайбы, ушул үйдү алып кете алабы, мисалы үйүбүздү таза кармай алабы, аялдын вазифасын аткара алабы деген нерселерди карап чыгыш керек да, өзү эркек киши. Анан албетте ошондой ойлогон киши атасы менен, уулдар менен кеңешип жасайт да. Анан эгерде ата энесин карабаган, өзүм менен өзүм жашайм деген эркек болсо, ага баары бир да, ага анын кереги жок. Ага бир гана жанагындай өзүнүн эле жанагы шахватын ойлонушат да. Жана дагы бир пикир айтылды го, Өзбек ажы. Бу ата эне үйлөнгөн жок, мен үйлөнгөн атам. Ошондуктан мага жакса болду, ата энеме жакканын кереги эмне деген пикир болду. Ушуга пикириңиз?
мен айттым ғой, мысалы ата энеге эмесинин жакканы кереги жок болсо, эгерде жанагы эме жигит билсе, ошол аялымды мен өзүм башкара алам, ушул менен ата энемди багып кете алам деген болсо, проблема жок да. Чынында жигит жашайт да, могу эркек киши жашайт ошо аял менен. Анан эгерде андай болсо, анда макул да. Анан мисалы эркек кишилер мындай сали жаш өткөндөн кийин деле үйлөнөт көбүнчө. 25-30га чыкканда үйлөнөт. Андай болсо акылы жетип калат да ошол убакта. Ошондой болсо өзү чечсе болот да. Анан кийин бирок жана берден бир жигиттер менен айтып кетти. Мына ата эне турмушту көргөн тажрыйбасы бар. Ошол кыздарды жана келинби кимди тандаганды жакшы билет, катышса жакшы болот деп. Албетте ата эне катышыш керек ушул ишке. Эми Өзбек ажы, биз эми асмандан кичине жерге түшөлү. Мына жана Жакып байке айтып кетти. Эркек кичине акыл күткөндөн кийин, кичине акылы бир нерсеге жеткенден кийин, турмушту түшүнгөндөн кийин үйлөнгөнү жакшыраак. Дагы бир топ кишилер ушул пикирге кошулушту да. Анан эми азыркы эркектерди мындай аркы беркини билгенинче бир 30га чыгып кетет экен. Анан 30 жашта үйлөнсө болжол менен жакшы дейлик. Анан 30га чейин колоктоп ал кандай турмуш күтөт? Азыркы ошентип жаткан турмуш кандай баягы адеп ахлактык таза турмуш болот? Ал эми бизде мисалы шариятта эркек бойдок жүрбөш керек, тезирээк үйлөнүш керек деп талап кылынат да. Ушул экөөнүн кандай катышы болот анан? Бир эле эркек тезирээк үйлөнүшүн эмес, кыз киши да тезирээк үйлөнсүн. Мисалы бойго жетер менен эгерде кыла турган иш жок болсо, мисалы жанагындай жогорку окууга барып бир жерде окуй турган болсо, тезирээк үйлөнүш керек да. Экөөнө тең ошондой. Анан мынагу бизде тарбия жок болот. Мисалы кичинекейинен баштап кыздарды да, балдарды да турмушка даярдап өстүрүү, даярдап тарбиялоо. Мынагу жигиттерди болочокто сен ата болосуң, сен үйдүн ээси болосуң деп ошо жанагындай үйгө керектүү нерсени тарбиялаш керек да, үйрөтүш керек. Кичинекейинен эле баштап. Анан бизде жанагындай бойго жетти деп ошо бала озебыз дейт жанагындай. Ошонусун бойго жетти деп айтат. Ошол убакта акылга келди деп айтат да. Акылга, бирок биздики мынагу эмебиз, азыркы темпибиз 40ка келгенде да акылыбыз чогулбай жатпайбы ошо. Кептин бери ушундай болот да. Өзүнүн негизи ошо мынагу бойго жеткенче балабы кызбы өзүнүн вазифаларын билип калыш керек. Турмушка даяр болуш керек да. Кыздардын да өзүнүн вазифасы бар. Ошону билип калыш керек. Эркектер да өзүнүн вазифасын билип калыш керек. Рахмат. Эми мына урматтуу катышуучулар, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Пикирлер өтө көп багытта кетти. Өтө басымдуусу баягы сүйүү жок эле үйрөнүш керек деп айтылып атат улуу муундагыларга. Анан жаштардын көпчүлүгү жок, биз сүйүп гана үйлөнөбүз деп айтып атат да. Ошондуктан өтө активдүү катышып, баардык суроолоруңарды мына Өзбек ажыга бериңиздер. Мына турмушту көргөн бул жерде апалар отурат. Сүйүүнүн чыныгы маанисин тапкан адамдар. Ошолорго бериңиздер. Суроолор болсо бергиле. Эми суроолор менен баштайлык. Кимде бар суроо? Жанагы салтта 40 күн кыз кыңшыратып 30 күн ойнотуп деген салтыбыздын өзүндө, кыргыздын салтында. Ошол сыноо жатат да, акылын сыноо жатат, өнөрүн сыноо жатат, баатырлыгын сыноо жатат. Ар бир адамдык сапаттарынын баарын сыноо жатат. Мына ошол сыноонун ичинде колуктуусун жактырып алып кетүү же болбосо төркүнүндө таштап кетүү жатат. Мына ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Анан баягы айтып жүрөсүз го, тиги аялына аябай көңүл бөлүп, ата энесине эмес, аялына бүт баардыгын оосуна кармай берген аял бага талак бериңиз деген эмне үчүн айткан? Рахмат. Өзбек ажы, сөз сизде. Мынагу эркектер үйлөнгөндө жанагындай биз айттык, көптөгөн сыноолорду жүргүзүш керек деген. Мынандай
кыздын жанагы өзүнүн сыпаттарын могу аялга керектүү сыпатын билиш керек да, аялдарга керектүү сыпаттарын билиш керек. Мисалы ошо аялдын эң жакшысы кандай? Могу аялдын эң жакшысы, пайгамбар айткан эң жакшысы сарамжалдуулугу деп. Аны албетте жанагы жеңелери барып, туугандары барып ошо сураштырып ошонусун билет да, сарамжалдуулугун. Анан кийинки сыпаты мисалы тазалыгы. Аялдын жакшы сыпаты тазалык да. Анан кийин дагы жакшы сыпаты бул энелик мээримдүүлүгү. Мисалы эне болуш. Кандай эне болот? Ошол сыпат. Иши кылып кыздарды бирок көбүнчө жанагындай тойдо эмес, тойдон мурда сынаш керек да. Куда түшөрдөн мурда. Куда түшүп койгондо калыңды берип коет да. Ошон үчүн эгерде жана шарият боюнча эгерде мувафик болбой калса, анда калың кайтарылбай калат. Калыңдан берип коюп, эгерде эркек өзүнүн сөзүн алса, калың кайтарылбай калат. Эгерде кыз киши чыкпайм деп чыкса, сүйлөшкөндөн кийин, анда калыңды бүтүндөй кайтарып беришет да. Ошон үчүн сыноо жана тойдон мурда болуш керек. Анан жана биз айткан кысса мыногу жигиттер аялдарын өтө эле жакшы көрүп кетпеш деген эме да. Мисалы жигиттин вазифасын айттык, эркектин вазифасы ата энесин караш керек деп. Ошо бир эркек киши аялын аябай жакшы катуу сүйгөн да. Анан бүт жаңы алып келген нерсесин өзүнүн аялына алып бара берген. Анан бир күнү жанагы аял айтат, мага талак бериңиз, мен сизден балалуу болгонду каалабайм деп. Анан айтат, бул кандай, мен сага ушунчалык мээримди төгүп, сени эң жакшы көрүп, бүт баарын алып келип атсам, сен кандай талак бер дейсиң дейт. Айтат, сизден туулган балдар бизди да картайганда сизге окшоп бизди сыйлабай коет дейт да. Бул эмеде чоң хикмат бар, мынагу мааниси бар да, чоң маани бар. Себеби дегенде баарыбыз картаябыз, баарыбыз жанагындай ата болобуз, эне болобуз, анан балдарыбыз ошо биз жасаган нерсени жасайт деген кеп да. Эми бул жерде дагы бир маселе чыгып атат, калың деген. Сөзсүз калың берилиши керек деген. Ушу жаштар ушуга даяр болуп тургула. Азыр мисалы калыңды мындай символически эле берилип атпайбы? Азырчы берсе. Бербесе жөн эле баягы эки тарап биригип бир иш кылып атат. Акыр практикасын билесиңер да кандай болуп атат. Ошондуктан суроолоруңарды жакшылап даярдап тургула. Чечип алгандай болгула да өзүңөр түшүнүп. Анан мындай улуу муун менен кичүү муун канчалык жакшы түшүнүшсө, ошончолук мындай натыйжада чыгып атпайбы? Же болбосо чыкпайт да. Анан силер түшүнбөй, эчтеке эметпей, ай, сүйлөй берет деп кете берсеңер, ал дагы болбой калат. Андан булар дагы бири-бириге кол силтешкенде ал эч мындай жакшылык да болбойт. Биз эч убакта оңолбойбуз. Ошондуктан суроолоруңарды жакшылап, даярдап, чечип алганга аракет кылгыла. Бул жерде тиги апаларга суроо бар экен. Апалар бизге караганда турмушта көптү көргөн адамдар да. Мисалы биз азыр жаштар сүйүү деп эле көрүп эле сүйдүк деп ушинтип атпайбызбы? Апалар көптү көргөн адамдар да. Ушулардын ою боюнча сүйүү деген бул эмне? Ошону түшүндүрүп, булардын ою кандай да? Сүйүү эмне ошону түшүндүрүп беришти. Рахмат. Эми сүйүү тууралуу биз дагы бир чоң көрсөтүү уюштурабыз, бирок ошончо дагы кыскача бирден, экиден сүйлөмө айтып койсоңуздар сүйүү тууралуу. Ал дагы угулбай атат. Батма апа, сүйүү деген эмне дейт? Кыскача айтып койсоңуз. Сүйүү деген бал менден көбүрөөк билесиңер го. Бирин-бири жакшы көрүү, бирин-бири жакшы көрүү, өмүр бою сыйлашып, өмүр бою эч кимге көз каранды кылбай бири-бирин ардактап, даңктап жүрүү. Өмүр бою. Сүйүү ошол. Андан да бир эки сөз сүйлөп коеюнчу мен. Мынабу жанагы калың деп атпайбы? Калың жоголуп кеткен такыр эле ала качып алып эле бекер алды. Ушу кезде деле калың бар. Калың деген сөз мурда деле ошондой балдар. Калың деген сөз кызга үй көтөрүп берчү илгери, колу барда, биздин аталарыбыз. Боз үй көтөрүш деген кандай кыйын, анын ичин толтуруп, кыздын себин берчү. Анан кийин ошого карата тияктагы жардам берет да. Калың деген деле башынан илгери атагы калың болгон менен кызды саткан эмес. Наоборот, кыз берген жак утулчу. Аны берген бир 5 кой, бир 100 кой деле жетчү эмес берки энадын бергенине. Анан кийин мынабу эркек балдардын үйлөнүүсү.
Менин оюмду айтып коеюнчу бир эки ооз. Менин оюмча эркек балдардын үйлөнүүсүн эркек балдар кыздарды албетте мурда болсо желкинчекти салып коюп оюн шоокторду неме сынашчу. Сөйкө салды деп койчу, ошондо сөйкө салганда кичинесине салып койчу сөйкөнү. Анан сынашып, сөйкө салгандан кийин эле ажырашып башканы алып башкага кызын берчү. Жакпай калса. Сөйкө салып эле жабыштырып койчу эмес. Анан кийин кимди эркек баланын деле акыл эси бар, инатасы бар да. Кайсы кызды жакшы көрөт, жакшы көрүү деген бар, сүйүү деген бар. Ал сүйүүсүз адамдар жашаган эмес да, көбөйгөндө эмес. Сүйгөндө кандай сүйөт булар? Өзү жүрөгүндө мисалы үчүн эркек бала жөнүндө айтылып атат азыр. Эркек бала бийлеп атат тиги танышага барып алып. Анан тиги кыз менен таанышып атат, эртесинде бир күндө таанышып эле ошону сүйүп калат. Ал эми өзүнүн сонун кийинип алып жакшыдан сага түшкөнүн сүйдү да. Анан жана адашып калган ошондон болуп атпайбы? Аны абдан билиш керек. Эң жок дегенде балдар, кыздар айланайындар. Эң жок дегенде бир жыл окуп деп атасыңар, сүйлөшүп жүрүш керек да, тияк бияңарды байкап туруп анан кийин эркек балдар дагы алданып кетпей, көбүрөөк алданып кетип анан кайра тартасыңар үйлөнгөндөн кийин 2 баланы кууратып. 2 балалуу, 3 балалуу болуп калганда. Ошого так болгон. Дагы бир ушул менден дагы бир өз укугумду пайдаланып дагы бир суроо берейинчи. Ушул кыз менен жигит сынашып жүрөт, өзүн бир-бирин деп коелук да. Ошондо кимиси көбүрөөк амалдуураак болот? Кыз амалдуураак болот го. Дагы бир суроо. Меники Өзбек Ажыбайкиге энелерибиз айтты, илгери дегени бул кайсылбак, кыргызчылыкпы же шариятчылыкпы? Жана Өзбек ажыга бере турган суроом, кыргызчылык менен шариаттын кандай айырмасы бар? Жана биз азыркы убакта кыргызчылыкты колдонобузбу же шариятты колдонобузбу? Туура. Конкреттүү суроо. Өзбек ажыга. Шарият мисалы адаттардын жакшыларын жактырат, жакшыларын жамандарын мисалы жактырбайт да. Бул шарият жанагындай арам иштерди, чоң күнөөлүү иштерди, адамдарга зыян нерсесин алып салган да. Анан ар бир эл өзүнүн да өзгөчөлүгү бар да. Мисалы бу жерден кыргызчылык, анан кийин эме деп айтпашат да. Кыргыздын өзүнүн өзгөчөлүгү бар, бирок жашаганда мына мусулмандардын негизинде жашаган да. Мисалы жанагындай арам нерсеге кирбей таза жашаган, таза эл болгон да. Анан мына ала качуу деп атпайбы? Бул ала качуу шарият боюнча туура эмес. Ала качуу арам. Муну сүйлөшүп гана үйлөнүш керек. Кыз жактырса барыш керек, куда түшүш керек, анан үйлөнүш керек да. Эмесе жанагындай ала качып кетип тура эмес. Условный ала качып кетсе анда боло берет. Мисалы сүйлөшүп жүрсө, анан кийин кыздын жөн эле эмесин баркын көтөрүш үчүн акырын ала качкан болуп ала качса, жөнү башка да. Анан жанагындай бакыртып, өкүртүп, Кавказский пленницадай ала качып кетиш туура эмес. Рахмат. Дагы бир суроо бар. Менин суроом Өзбек ажыга. Өзбек ажы, байка, сиз жээн тайын тартат деген кандай карайсыз? Мисалы, жээн тайын тартат дегенде илгери Ормонхан дүйнөдөн көчкөндө бир көзү көрбөй калган абышка айткан экен. Кап манаптын тукуму өңүнө карап эле кызды ала берет. Ушундан бир жакшы уул төрөлмөк эле жакшылап кыз тандап алып бергенде депчи. Анысы кандай мен деле балдарга кайрылат элем. Аял алганда тигил төркүнүн тек жайын карагыла депчи. Аны ошого кандай карайсыздар деп Өзбек ажыга суроо берип. Туура суроо. Түшүнүктүү суроо. Туура. Бул медицинский эме болсо керек. Жанагы жээн тайкаларын тартат деген туура да, ал ошо өзү ошондой болот. Өзү негизи ошон үчүн айтат да, аялды жакшылап карап, көзүңдү жакшылап ачып турган ал деп. Себеби дегенде өмүр бою ошо аял менен жашайсың. Ошо жана мүнөзү пайгамбар айткан кылыгын карап алгыл деп. Сен менен ошо тамашалашып, мындай ойноп жүрө турган аял алгыла деген. Дагы бир суроо. Эми мен айтар элем, Кыргызда калыңсыз кыз болсо да каадасыз эл болбойт дейт.
каадасыз эл болбойт да. То есть анын бул жерде биз жана айтып атпайбызбы, кыз менен бала бири бирин жактырышып, бири бирин сүйүп, анан кийин үйлөнүш керек. Бирок ошо бала өзүнүн оюндагысын жана айтып атышат балдар дагы. Ата энем жашайбы же мен жашайбы деп. Бул жерде баары бир эртедир кечтир бул ата эненин чоң мамилеси бар бул жерде. Ата эне дагы баары бир кийлигишет. Баары бир эле ошо Куданын астына калың төлөп барыш керек. Эгерде ошо баланын ою боюнча кызга калың бербей койсо, эки куда кандай тарапта калып атат. Мына ушул мамиленин келишпестигинен көп жаштар азыр ажырашып да кетип атышпайбы? Көпчүлүгү мына Өзбек ажы айткандай 2-3 балалы болгучакты никеси жок жүргөндөр бар. Эми ошо никеси жок жүргөн бул кандай? Сөзсүз түрдө нике кыйыш керекпи же кыйбаш керекпи? Ушул тема жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Ногу эме никеси жок жанагындай жашап эрди катын болуп жашаган эң туура эмес бул. Мына шарият аялдын намазын бийик коюш керек дейт. Мисалы аял деген үйлөнө турган ниети чын болгондон кийин ал жанагындай кызды булгабай туруп үйлөнүш керек. Анын жана мына Жакып айка айткандай 40 күн ыйлатып дегенде ошо 40 күн тойлотуп, ошол жерге барып, кыздын үй жагына барып, ошол жерден 40 күн тойлотуп алып келгенде, мындай айтканда кыздын намазын көтөрүп келген. Жанагындай көптөгөн малы менен барып, мына сенин кызыңа биз мына ушундай мал берип атабыз деп. Ошондой көтөрүп туруп алыш керек да. Себеби дегенде ал болочокто балдарынын энеси болот. А эне деген таза болуш керек. Башынан баштап эне таза болуш керек. Жанагындай болуп ыплас жүрүп барып анан кийин 2-3 эркекти сүйүп, 5-6 эркекти сүйүп анан кийин барып туруп үйлөнбөй, кыз деген башынан баштап таза болуш керек. Ошо менен аягына чейин таза болуш керек, өмүрүнүн аягына чейин. Ошон үчүн жигиттер да булгабай, биринчи кызды ошо баркын көтөрүп, таптаза мойдун алып, ошо таза эне боло тургандай шарт менен жанагындай калыңын берип, анан кийин эмес керек. Анан мына Батым апа айткандай, калың бул кызга гарантия. Бул кыз менен жигиттин чоң айырмасы бар деген өткөндө да. Себеби дегенде кыз күйөөдөн чыгып кетсе, бир чыккандан кийин кайра келиши үйүнө. Бул кыйын кыздын. Кыз батпайт үйүнө кайра. Ошон үчүн кыздарга жанагындай гарантия. Эркек жагынан калыңды ата энесине эмес, кызга берилет. Анан кийин сеп да кызга берилет. Ошентип кыздын өзүнүн үйү бар болуп калат. Үйү да бар, жанагындай эмеректери да бар, идиш аягы да бар. Жашап кете алат да. Эгерде жана эркек киши жоопкерсиз болуп таштап кетсе, же бир нерсе болсо, жана кызга гарантия да. Ошон үчүн жанагындай калың бериш бул бизде парыз деген, мусулманчылыкта парыз. Бериш керек буну. Рахмат. Төр жака дагы суроо береличи, тиги кызга. Андан кийин үйлөнгөндөн кийин сүйүп пайда болот деп. Мен бул айтканыңызга каршы чыгат элем, анткени мындай кеп бар да. Кыз бала кулагы менен сөйт, эркек бала көзү менен сөйт дейт. Ана эркек бала үйлөнбөй жактырып туруп үйлөнүп алса, анан Азыр кой тур чоңуз. Микрофон иштебей атат көрүнөт. Азыр кайра бересиң. Эмне деп атат? Сурооңузду башынан берсеңиз. Кайра башынан. Сиз жана сөзүңүздүн башыңызда айткандай, кыз жигит үйлөнөрдө жигитте сүйүү болбош керек, жөн гана жактыруу болуш керек дедиңиз. А бирок ошо кыз менен жигит үйлөнүп алганда, жигит жактыруу гана болсо, кыз бала кулагы менен сүйөт, а эркек бала көзү менен сүйөт деп коет. Үйлөнгөндөн кийин ошо эркек баланын көзүнө ошо аялын сүйбөгөн соң башка бир кыздар көрүнүп, ошону сүйүп калса, анда бул жана азыркы учурдагы жана кайрадан ажырашуу, же болбосо экинчи жолку аял алуу деген ушундан келип чыгып жүрбөсүн. Балким сиз ушул айткан оюңуз менен эркек балдарды бир туура эмес жолго түртүп атып жүрбөңүз. Ошол жөнүндө ойлондуңузбу? Мисалы эркек көзү менен сүйөт деген эң туура. Ошо көзү менен карап жактырат да. Ошо жактырып, үнүн угуп анын. Мен жана айтпадым, пайгамбарыбыз сен аны кара дейт. Жакшылап кара. Ал сен менен жанагындай кылыгын кара. Сен менен
жанагындай ойноп тамашалап жакшылыкка жашай алабы ошону карап туруп анан ал деген. Анан кийин жанагы биз айтпайбы турмуш деген бул жалаң эле сүйүү үчүн эмес бул. Бул маңызы турмуштун жашоо. Жашаш керек, бүт өмүр жашаш керек. Мисалы мына биз айткан сүйүү 1 жыл 2 жылда түгөнүп атпайбы? Андай болсо, мисалы мына биздин ата бабаларыбыздын көбү жактырып туруп эле алчу. Анан кийин өмүр бою сүйүп жүрчү. Картайганга чейин. Азыркылар болсо сүйөт да анан кийин 2 жылдан кийин же 1 жылдан кийин ажырашып коет. Көбүнчө. Же үйленбей эле ажырашып коет жанагындай болуп. Мына ошо кана сүйүү андай болсо. Мына Европанын эмесин алсак, Европанын бүт баары сүйүүгө арналган. Кана үй бүлө. Аларда үй бүлө жок. Күндө башкадан жаңыдан үй бүлө куруп атат. Бала да төрөлбөйт. Бала да күтпөйт, эч нерсе күтпөйт. Кана сүйүү. Бул сүйүү деген жанагындай. Бул жаштыкта шахват күчтүү болот. Жаштыкта энергия көп болот. Албетте анан кийин эгерде бош кой берсе, баары бири-бирин сүйүп жүрөт. Анан кийин аралашып жүрөт. Эме, Өзбек ажы. Дагы бир ушуга кошумча. Көп жаштардын ою бар да. Ушул үйлөнгөнгө чейин ойноп күлүп жыргап алалы. Эркектер да айтат, кыздар деле айтат. Анан жанагы өткөндө бирөөлөр айтат, жанагындай аябай алаң ачык кийимдерди дагы ушу жаш кезде кийбесек анан кийин 40ка чыкканда кантип кийме керек, ушул 18-20нын тегерегинде 30га чейин кийип алалы деп ошентип жүрүшөт экен. Анан ушинтип баягы өзүн көргөзүп, анан барбаган жердин баарына барып ойноп күлүп, эми баягы жаманчылыгына Кудай жеткирбесин, бирок ошого чейин эле көп турмушту көрүп барып анан кийин үйлөнсө ошол баягы турмушта мындай наалаты жок, ушу турмуштан көп нерсени көрүп өттүм деп ошо канагат алат деп ушундай деп эсептешет да. Ушуга пикириңиз кандай? Баягы сиз айтып атасыз да, эми баягы кыз башында таза болуш керек, аягына чейин таза болуш керек. Эми бизде андай болбойт баягы. Бизде эгерде мындай коюп отурган болсок, такыр эле эч нерсе болбойт анда. Биз келип, мисалы, жыргал үчүн жашап аткан жокпуз. Чынында турмуш куруш, мисалы, жашаш оңой эмес азыр. Мына азыр көрүп аткандай. Жаш кезде мисалы акыл токтой элек кезде жыргап атканбыз. Анан кийин өмүр бою ыйлап чыккандар көрүп толтуруп атпайбы? Эмне үчүн мына азыркы убакта ажырашкан эркек аялдар көп? Эмне үчүн үй бүлө кура албаган кыздар көп? Мына азыр 200-300 миң кыздар бар экен, уже 30га жакындап калган, 30тан ашып кеткен, үй бүлөсү жок жүрөт. Канча ажырашкан аялдар жүрөт? Бойдогу аялдар. Эмнеге биз аны көрбөйбүз да? Жана сүйүү дейбиз. Эми алардын сүйүүсү кайда? Ошолордун сүйүүсү. Ана ажырашып кеткенден кийин гана сүйүү. Үйлөрүндө отуруп эч кандай сүйүү жок. А биз айтпайбыз, күндө бир астан болсо күйөөңөр менен же аялдарыңар менен сүйүшүп жүрөңүлөр. Өмүр бою сүйүшүп чыгасыңар ошондо. Канча сүйүү? Рахмат. Азыр бир кошумча пикир бар дейт. Жакпай экен. Эме да баарыңар угуп алсаңар бага жаштар айрыкча. Афганда мындай бир анекдот бар. Бирок болгон окуя да. Афгандыктарда дагы кедей болобу, бай болобу, кызды учкаштырып үйүнө алып келиш керек экен. Анан дуңкуйган, сөзгө деле жок, өңү түсү деле жок. Жигит кызды алып келатат токой менен үйүнө. Анан тиги сүйлөшпөйт деле. Келатып аты мүдүрүлүп кетет. Оостугун кагып бир дейт. Кечбеликтен кечип келатып дагы мүдүрүлүп кеткендей оостугун кагып 2 дейт. Үйүнө жакындаганда үркүп тигилерди чыгып кеткенде 3 дейт дагы тапанчасын алып жалгыз атын атып салат. Анан ой, жан сактооң жок, куураган кедей болсоң бул эмнең деп аялы бутылдай баштаганда жаңыдан алып келаткан 1 дейт. Эми мунун сабаты ошондон бери дейт. Аялы тигини 2 деп айттыра элек дейт. Мына сүйүү деп атабыз, башка деп атабыз, адамдар бири-бирин түшүнүүсү
экиге жеткирбей, 3-кө жеткирбей коюшу мына ушул түбөлүк. Beyman. Ошол аткандан кийин сөзү камдага бир эки суроо берейин деген оюм бар да. Ушул темадан чыкпаганга аракет кылып, анан ушул учурга ылайыктуу да. Эми айтып берсеңиз, бу үйлөнүш, мисалы азыркы күндө ушул заманда да, ушул жашоодо өзүнүн жашоосун алып бара албай, ушунун машакатына чыдай албай, ушу жашоосунан кечип кетип аткан адамдар бар да. Жашагысы келбейчи. Болбосо кечип кетпеген күндө дагы ушул бир ичип кетип, чегип кетип, такыр өзүн кой берип ийген адамдар бар да. Анан дагы ушундай көп адамдар бар. Үйлөнүп эмне кереги бар? Жыргап эле үйлөнбөй эле жашап жүрө берсек болбойбу? Үйлөнүштүн өзүнүн үйлөнгөндөй түйшүгү болот экен дешет да. Эми ошого бир айтып кетсеңиз да, бул үйлөнүш деген өзү эмне? Бул өзү бир адамга мойнуна жүктөлгөн бир жоопкерчиликпи, парызбы, же болбосо бул адамдын бир өзүнүн муктаждыгынан келип чыккан, каалоосунан келип чыккан нерсеби? Ошону бир жакшылап айтып берсеңиз да. Бул биринчи суроо да. Анан экинчи суроо. Бул жерде айтып атпайсызбы? Бул ата-эне алып бериш керек, жаштар жактырыш керек депчи. Эми бул негизинен туура. Илгери да Кыргызстарда ошол балдарды ушул тигил айылга барып, кымыз улап кел, бул айылга барып кел деп жөнөтүп, кыздарды тандатыш экен да. Анан кийин ошол тандагандан кийин баягы ата-энесине айтып келет экен. Аны жактырса, баягы өздөрүнүн пикирин айтып, ата-энеси да жактырса, анан куда түшүп барчу экен да. Анан эми азыркы заманда бир чоң оор бар да. Муну азыркы ойчулдар да кайрылып атат, жазуучулар да кайрылып атат. Бул аталар менен балдардын ортосундагы келишпестик да. Азыркы күндө ошо кайсы үйлөргө барсак деле ошо көбүнчөсү да атасы бир үйдө телевизор көрөт, баласы бир үйдө телевизор көрөт да. Анан эми ошонун атасы жактырган кызды баласы жактырабы? Жактырбайт да. Эми ошол учурда да, азыркы учурда кандай болуш керек да? Ушул жөнүндө айтып кетсеңиз. Рахмат. Үйлөнүү деген бул табияттагы нерсе да. Мисалы эркектин да, аялдын да табияты бул эркек менен аял бир жашаш керек. Мисалы бойго жеткенден кийин эркек менен аял бир жашаш керек. Бирок жашаганда тартиптүү жашаш керек. Тартиптүү деген нике менен жашаш керек. Эгерде нике менен жашабай турган болсо, анда мынагу азыркы көрүп аткандай көп тополоңдор болот да. Жанагындай бузукулук жайылат. Мына азыр көрүп аткандай көптөгөн кыздар жүрөт мына көчөлөрдө. Көптөгөн аялдар жүрөт көчөлөрдө өзүн өзү багып. Мына эч качан биз ошондойго барбаш керек. Акылдуу коомдо жанагындай мындай нерселер болбош керек. Жанагындай абийирсиз нерселер болбош керек. Ошон үчүн эркек да, кыз да өз убагында үйлөнүш керек. Бул адамдын табияты. Анан экинчиси ата менен баланын ортосундагы мамиленин начарлашы бул адамгерчиликтин кетиши, ыймандын кетиши бул. Мына биз 40ка чейин баланы багып келтирип, иностранецтей болуп карап турушубуз эң туура эмес бул. Эмне үчүн биз баланы 40ка чейин багып келтирип, анан кийин алар бизге кайрымдуу болбой калыш керек. Мына азыр биз көрүп атабыз, көптөгөн орус чал кемпирлер бар. Балдарын багып, колечка, Ванечка буну же деп бизден да жакшы баккан балдары бар. Анан кийин картайып калганда, ал кетип калгандан кийин балдарды таштап кетип калышты. Бул адамгерчилик эмес да. Мына биз да ошондой болбош керек. Биз адамгерчиликти жоготпош керек. Цивилизацияга жетип калдык деп эле адамгерчилик таштап койбош керек да. Анткени эртең биз өзүбүз ошонун кейпин кийебиз. Ошон үчүн жанагындай бала менен атанын эмес үчүн эң биринчи эркек киши ата-энесин караш керек. Жана биз эметкендей эркектин пири энеси, аялдын пири күйөөсү дейт. Ошол мындай байланыш үзүлбөш керек. Биз дайыма ошо бирдей жашаш керек. Бир жашаш керек. Ата, бала, небере бүт баары биригип, жана чоң үй бүлө болуп, бир туугандай жашаш керек. Азыр тиги кыздарга берели. Кыздар, могу кыздарга. Азыр баарыңарга жеткиребиз. Жигит үйлөнүш үчүн ата-энесинин тапкан акчасына үйлөнүш керекпи же өзү иштеп таап үй бүлөсүн багуу деңгээлге жеткенде үйлөнүш керекпи? Туура. Жакшы суроо.
Жанагы микрофон гана ошол жактагы. Тигилерде. Суроону укпай калып. Мындай суроо. Жигит өз акчасына үйлөнүш керекпи, же ата энесинин акчасына үйлөнүш керекпи деген суроо. Куртой болсо өзүн үйлөнөр. Өзү негизи пайгамбарыбызга бирөө келип, пайгамбарыбызга бир жигит келип айтат да, менин атам менин акчамды садака кылып берип жүрөптү деп. Ошол туурабы деп. Анан айтат, сенин акчаң эмес, сен да атаңдын мүлкүсүң дейт да. Ошо анткени атанын эмеси чоң да, орду чоң. Мисалы ата 40ка чейин баккан, көрүп атпайбызбы, 40ка чейин болуп атат. Өмүр бою эне жанагындай төрөлүп электен баштап көтөрүп жүрүп, аны канча көтөрүп, канча эметип ыйлакса болуп атат. Ата эненин эмеге, балага эмеси көп, эмгеги көп да. Ошон үчүн биз акташ керек. Мына пайгамбарыбыздын убагында бир жигит келип, мен энемди ошо Каабага чейин көтөрүп келип, таваф кылдырдым, бүт баарын аткарып, ажылык аткардым. Энемдин парызынан кутулдумбу дегенде, энеңдин бир толгоосунан да кутулган жоксуң деген да. Ошон үчүн бүт баары мүлкүдай атаңдыкы, башка да атаңдыкы. Анан жанагындай да, эгерде акчаң бар болсо үйлөнөр мына. Атага жеңилдик болуш керек. Туура. Азыр тиги кыздарга берели. Балаңыз бар, үйлөнө турган. Анын сүйлөшкөн кызы бар. Сиз болсо, мына аяштарыңыз менен, досторуңуз менен ушунун кызын алып берейин балама деп, баягы досторуңуз менен өз ара сүйлөшүп жүрөсүз. Балаңызга келип айттыңыз, сени ушинтип бир досумдун баласы кызына үйлөнтөйүн. Кандай оюң бар дейт. Бала айтат, жок, мен ата өзүмдүн сүйлөшкөн кызым бар дейт. Сиздин оюңуз кандай? Кандай эме кылат элеңиз? Же балаңыздын эмесине оюна кошулат белеңиз, же өзүңүздүн оюңузду эме кошулат белеңиз? Жакшы суроо. Эми азыркы убакта жанагындай мурдагыдай диктатура жок азыр. Илгертен сүйлөшүп кое тургандай. Азыр мисалы өзүң балаңа өзүң гарантия бере албайсың да азыр. Ошон үчүн жанагындай мен сенин кызыңа алып берем деп айта албайбыз да азыр. Азыркы убакта. Мурдагыдай эмес азыр. Азыр балдар атанын эмесин албайт. Анан бирок бала эгерде жанагындай жаман жүргөн кызды алам десе, албетте каршыбыз. Жаман жүргөн. Мындай да суроо. Ата эне эч жакта баласынын жаман болуусун каалабайт. Ошон үчүн бул эң жакшы ата эненин жакшы үй бүлөнүн кызын алып берүүгө далалат кылат да ата эне. Ошон үчүн баласына бактылуу болуш үчүн, ошону эме кылып туруп кызымды алып берем деген ой менен айтып атат да баласына. Сиздин оюңуз кандай? Мен айтпадым, жанагындай жигит жактырыш керек. Жигит эгерде мен алып берем деген жигит жактырбаса, эртең ажырашып кетсе кандай болот? Ошо жигиттин эмесин караш керек, кыз да жактырыш керек. Биз ошо мынагу ар кимдин өзүнүн эмесин айтпайбыз. Мына жаштардыкы шарттар бар.